Достор, бүгүнкү видео Ысык Ата курорту боюнча болмокчу. Бул курорт өзү ушундай кереметтүү кооз жерде жайгашкан. Бияга шаркыраган Ысык Ата деген суусу, дарыясы, бул жери тоо, мунун баары тоо. Бул курорт Кыргызстандын профсоюздар федерациясына караштуу. Өлкөбүздүн эң кооз жерлеринде федерациянын ушундай бир топ объекттери бар. Бирок ушул федерация профсоюзовдун балансында болгон мүлктөрдүн баарынын акыбалы ушундай. Көрсөң зейнингейт, абдан начар, Советтер Союзундагы доордо калып калган. Мыйзам боюнча бул федерация профсоюзовдун ишмердүүлүгүнө мамлекеттик органдар киреше албайт экен. Булар ошондон пайдаланып, ичинде коррупционный бир система түзүп алып, 33 жылдын ичинде 169 объекти жеке менчикке өткөзүп бериптир, сатып жибериптир. Болбосо өзлөрүнүн мыйзамында андай каралган эмес. Буларды ушу бир чара көрүп, мыйзамга бир өзгөртүү киргизип, ушул курортторду, санаторийлердин баарын тең жеке менчик колго өткөзүп берип, Кыргызстандын туризмин өнүктүрүүгө чоң бир салымын кошкон бир объекттер болот, ошого өткөрүп бериш керек. Болбосо өтө сорун жерлерди ээлеп алышып, монтип талкаланып, өтө бир начар акыбалда турат. Жакында эле президент Ысык көлдө ошо Аксууда Жыргалаң курортун оңдоп түзөп берди. Ушундай иштерди уланта бериш керек.